Бүгүнкү талкууну угуп туруп мындай туура келди да, ой келип атат. Депутаттар 99% түпкү тамыры менен ушу өзгөртүүгө каршы болуп атат. Ошондуктан концепцияны кабыл алган туура эмес болуп атат. Же токтотуш керек муну. Мыйзамды иштеш керек кайра. Анан биз башында мындай деп айтып атабыз. Бул керектүү мыйзам, бирок момундай кемчиликтер, ал кемчиликтер эмес, түпкү тамыры менен кабыл албаган концепция болуп атат. Анан алданбашыбыз керек, экинчи окууга өзгөртөбүз. Мисалы катары биринчи беренесинде өзгөртүү. Туруктуу жашап аткан деген сөз, бул жүздөгөн миң адамды четте чыгарып атат да. Кыргызстан жаран деген түшүнүктүү болот эле. А булар кошуп атат жашап аткан деп. А миллион калк жашап аткан аларды четке чыгарабызбы? Ошондуктан мен ойлойт элем, бир ойлонуп жолун таап көргүлөчү. Может токтотуп коелу муну. Болбосо өткөрбөш керек да, концепцияга дал келбейт бул. Өкмөттүн мүчөлөрү эме эптеп-септеп биринчи концепция, биринчи кабыл ал деген туура эмес, ката болуп атат да. Көпчүлүк сын пикирлер каршы болуп атат да. Ошону эске алып койсок туура болот эле. Рахмат.